Ардактуу телекөрүүчүлөр, бул учурда Аваза кино пайданы дека карашылып билдирели. Кызгалдыктуу талалар деп ар бир кыргызстандыктын жүрөгүнө сонун чыгарманы тартылып өттү. Ал эми биз болсо эфирибизде уланта бермекчибиз. Ооба. Кызгалдыктуу талалар деп калдыңызбы? Негизи табияттын кооздугу адамга ушунчалык кооздугу, анан тазалыгы адамга ушунчалык жакшы маанай тартыбайт десем болот. Анан ушул тема, дал ушул биздин сүйлөшүп калган сөзүбүзгө аралжы сонун коногубуз келип калган учуру. Аны мен тааныштырып өтөйүн. Тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкери, коомдук аймак тазалоочу Бумария Даданович экөөбүз бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы менен. Манаңыз жакшы? Жакшы, Манаңыз рахмат. жокпойго? Жок, жакшымын. Жакшы. Рахмат. Негизи сурабасак да белгилүү, сиздин таңыңыздар өтө эрте башталат. Саат канчада тагыраагы? 5-тен баштап иштейбиз. 5-тен канчага чейин? Биз 10-га чейин иштейбиз. Ошо эл кыймылы көбөйгүчө биз айлананы мындай өзүбүзгө бөлүнгөн территорияны тазалап, эл өткөнгө чейин таза кылып коюшубуз керек. Сиздин аймагыңыз ошондо кайсы жак болуп калат? Меники Молодая гвардияда эстеликтер. Чүйдөн Киевскийге чейинки эстеликтерди жыйнаштырам. Мына иштегениме быйыл 17-жыл болот. Айыл жеринен эле келип, мен ошол жумушка кирип калганмын. Себеби балдарым окучу эле. Балдарымы окутуш үчүн ушул жерге келип жашап калдым. Азыр мына Кудайга шүгүр, эмгегимен эч неме тапканым жок, жакшы, кыйынчылыктар болгон жок, оор мезгилдер болду. Ал кездер деле өттү. Азыр мага үйрөнүп калган эле жумуш. Бир күн жумуштан кала албайм. Келмейинче мага эч күнүм неме болбойт. Бизде күндө жумуш. Кудайга шүгүр, мына иштеп азыр бактылуу апамын. Жакшы. 17 жыл дедиңиз, 17 жылда көп нерсени көрдүңүз окшойт негизи бул жумуштун арты мененчи. Ооба. Анан өзгөчө азыр жаз мезгили келди, карлар эрип, кардын астынан канчалаган таштандылар чыгып келебиз. Ошолор тууралуу сүйлөшөлүкчү. Кышты канчалык деңгээлде таза өткөрө алдык шаар тургундары? Кыш мезгили таза мезгил. Ак кар бар жакту басып турат. Биздин жумуш кар жаап, кар басылган кезде башталат. Оор болот ал кездерде. Элди жолун ачыш керек, муз кылбай, ошого жетишип калыш керек. Анан эми кар кеткенден кийин жазда иш аябай көбөйөт. Эмне дегенде баары жогу ачылып, айлана тегеректин бардыгы кымындай бир агарган бир нерсе жатса дагы көзгө көрүнөт. Ошолорду биз жыйнап, мындай эме калтырбай иштешке аракет кылабыз. Биздин иш эң биринчиден ошол шаарды таза кылып туруш. Ошон үчүн эртең менен 5-тен башталат, 10-га чейин иштейбиз. Жайма жай шашпай карап, бир баскан жерибизде 2 жол басышка туура келет. Кээ бир жаш балдар окууга өтүп баратып, кагаздарын таштайт. Мындай бир конфет жеп, кээ бир адамдар бар, скамейкаларды отуруп алып, туруп турчу жыйнайын десең, бутун көтөрүп коет, отургандар болот. Семчка чаккандар болот. Мына биз ошолорго туура айтып, туруп тур, бул жерди жыйнап алайын. Чаңда турба, тиги жакта туруп тур деген демелерибиз болот. Ошондой иштин кыйынчылыгы болот. Биз үйрөнүп калган жумуш үчүн биз үчүн кыйын деле эмес. Өзгөчө кыш мезгилинде таң иште. Кыш мезгили оор болот, чындыгы. Эми оор мезгилде жумуш, иштеп жүргөн жумушуң өзүң үчүн оордой болбойт. Иштеп үйрөнүп каласың. Баягы иштеп жүргөн ишиңди аткармайынча эч бир жака жыла албайсың. Төлкө ошол жумушта болушуң керек. Иштешке аракет кылабыз. Эми иштин уяты жок. Биз карапайым айыл жеринен келген адамбыз, андай түйшүктөрдөн деле качпайбыз. Иштей берсең өзүңдүн ишиң өзүңө жагат дагы, түйшүгү да, оордугу да билинбейт. Демек баягы
кыйынчылыктын түйшүктөрүнүн көпчүлүгүн эле көргөнсүз да апа, сөздүн ачыгы. Анан өзүңүз да жогоруда айткандай 17 жыл болду деп атасыз. Анан 17 жыл бул оңой жыл эмес. 17 жыл тазалык жаатында, тазалык ишканасында сиздин эмгегиңиз бир топ эле сиңиптир. Анан 17 жылдан бери ушул тармакта иштеп келаткандан кийин Кыргызстандын, тагыраак айтканда Бишкек калабыздын канчалык деңгээлде тазалык жагына өсүп атканы, канчалык деңгээлде артка кетип атканы боюнча бир топ эле билет болушуңуз керек. Ошол жаатында айтыңызчы, баягы жыл жаңырган сайын Бишкектин тазалыгы кичине дагы болсо астыга жылып атабы мындай? Же тескерисинче артка кетип атабызбы? Жок, жылып атат. Мурдагыдан көрө шаарыбыз бир аз тазаланып калды. Элдерибиз дагы кичине көнө баштады. Мурда кандай эле биздин эмгегибизди баалачу эмес эле. Ал өзүңүн жумушуң, сен аласың деп таштап кеткен немелер болот. Эй, таштаба, бу жерди мен жыйнап өттүм жаңы эле. Тиги жака ташта десең, бу сенин жумушуң деп басып кеткен адамдар да болгон. Жыйнап шыпырып тазалап кеткен жерибизден кайра барып, артынан чуркап барып алып, урунага салган күндөрүбүз болду. Канча деген бастардын жаман жакшы сөздөрүн угабыз, караңгыда жүрөбүз. Мындай бир коркунуч болот. Ошентсе дагы биз баягы иштейбиз. Тырышып, ишти эме кылып, аракет кылып. Мындай бир иш тамдап же иштен ишке өткөн неме да, мындайча айтканда, бир эле иштин аркасынан иштесең, ошону өзүрүң көрөсүң. Адам бир жерден көгөрөт. Бир жерден көгөрөт. Мына Кудайга шүгүр, ушул иште иштеп жүрүп, мен ушу балдарымды окутуп алдым. Турмушка узаттым кыздарымды. Бардыгы иштеп өз үй бүлөсү менен. Кудайга шүгүр, азыр 13 неберем бар. 3 кыз, 2 эркек балам бар. Бардыгы үй бүлөлүү. Балдарыңыздын Кудайга сыйлыгын шүгүр. Анан жана саат 5-тен саат 10-га чейин иштейсиз деп атпайсызбы? Негизи жумушту эртерээк бүтсөңүз кете бергенге уруксат барбы? Бар, өзүңө ишенсең, бар жогуңду таза кылып, бар жогуңду көздөн өткөрүп, эме кылып койсоң, мен бүттүм деп кете берсең, 9-да кетсең деле боло берет. Андан эрте кете албайбыз. Не дегенде ошол мезгилге зор караң бүтөбүз. Карайбыз, эме кылабыз. Иши кылып калтырбайбыз, мындай бир кароосуз бир неме кылбай. Бардык жерди өзүбүзгө бөлүнгөн участокту тегиз бир сыйра текшерип чыгабыз. Керек болсо сигареттин пичөгүнөн бери карап алабыз. Ошо бирөө болсо да калып калбасын деп. Сиздер ушул эртең менен таң эрте туруп тазалап кеткенден кийин артыңыздардан келип текшерүүлөр болот да? Болот. Бизди текшергендер көп. Райондон текшерет, мэриядан текшерет, өзүбүздүн тазалыктан текшерет. И еще дагы биз алар болбосо дагы мына биз жумуштабыз деп сүрөт жөнөтөбүз. Фото отчет. И ошол биздин иштеп атканыбызды көрүш керек. Ошол өзүңүз айткандай баягы фото отчетту күнүнө берип турасыздарбы? Күндө беребиз. Ооба. Бул мамлекет тарабынан кандайдыр бир жардамдар болуп атабы азыркы учурда сиздерге? Жардамдар эми кандай жардам десек, ошо зарплатабызды алып, ошого эме кылып жүрөбүз. Андан башка бир неме деле кошумча эч нерсе берилбейт. Негизи түйшүктү ошол эле учурда жоопкерчиликтүү экен, өзүңүз айтып атпайсызбы? Күн сайын сүрөт менен отчет бересиз деп. Ошол мамлекет сизге берип аткан айлык майына сизди канааттандырабы? Кудайга шүгүр, мындан да аз айлыктарга иштеп жүргөнбүз. Азыр эми ушу биздин возрастта ошол айлык дагы жетет. Канааттанып, себеби пенсиям да бар. Ошол айлыкка да ыраазы болуп отурабыз. Эгер айылда болсок, биз кандай айлыкты кайдан алмакпыз? Мына Кудай ден соолук берсе, иштегенден качпайбыз. Иштей беребиз. Мына Кудайга шүгүр, ушунчалык көпчүлүктүн арасында жүрөбүз, өзүбүздүн ден соолукту карап дегендей. Ал иштен качпаймын, айлыгы жакшы, өзүбүзгө жетет. Ал эми майрамдардачы дал ушул тазалык ишканасы тарабынан көңүл көтөрүүчү программалар, премия дегендер болобу? Премиялар болуп турат. Марттын 20-сында, 19-сында ден муниципальный күнүндө бизге жылда 10 миңден премия акча берет. Анан
мурдалар 3 жолу берчү эле, азыр эми 2 жолу берип калды. Жакшы, жаман эмес, майрам кылып берип турат. Немелерде 8 мартта куттуктап, мындай чогултуп баарыбызды чай берип турушат. Жаман эмес, иштеп атышат. Тазалыктын. Демек өзүңүздүн жумушуңуз өзүңүзгө жагат, Өзүмө жагат. Эмне дегенде биз картайган адамдар отура албайбыз да, жаш күнүбүздөн иштеп үйрөнүп калганбыз. Эмгекке көнүп, Эмгекти сүйөбүз. Ошол эмгек менен кичине биз өзүбүздү өзүбүз алаксытып, эмне дегенде элдин арасында жүрөбүз. Үйдө отура берсең, адам өзүнчө неме болуп кетет. Мындай чүнчүп кетет дегендей, ооруган жерлерин көп болот. Бул биз үчүн ден соолукка да жакшы. Басып туруп жүргөнүбүз, бул иштеген ишибиз өзүбүзгө жагат. Эмне дегенде биздин жашыбызда көбүрөөк басыш керек. Ден соолукту да караш керек. Эң башкысы ошол ден соолукта болуңуз. Анан 17 жылдан бери ушул жаш гвардиянын жанындагы эстеликтерди тазалап жүрөсүз, же башка жактардагы участоктар бар? Башка жактарда да иштегенмин. Бул эстеликке иштегене мен бери 10 жыл болду. 2014-жыл бияка которулдум. Андан мурун ошол Рыскуловадан Чүйгө чейин ошол аллеяларды шыпырып жүрдүм. Тротуарларды, парктын ичин жыйнап. Ошол эле жерде иштеп жүрөм. Эчеге коомдук аймакты тазалоочу катары айтсаңыз, Бишкек Борбор шаарыбыздын кайсы району тазараак башка аймактарга салыштырмалуу? Кайсы райондо түшүнүгү жогорураак адамдар жашайт деп ойлойсуз? Эң негизгиси тазараак жерлер бул центральный жерлер болот. Биздин Ленинск район, анан Первомайск район. Ушулар мындайча айтканда таза, суулар чачылып турат центральный жерлерде. Адам деген үзүлбөй эметип турат, ошон үчүн бизде без выходной иштейбиз. Воскресеньеда дем албайбыз. Майрамдарда деле дем алыш жок. Так эле салбайсыздар. Эс алсак болот. Бир күн мен ушундай бир жумушум чыкты деп суранып, айтып коюп, ордума балдардан жөнөтүп койсом, эс алсам болот. Бирок анан мен өзүм иштегенге ишенем да, бирөөнү иштетип койгонго ишенбейм. Жумуштан кийин деле успейт кылам эс алганга. Эмне дегенде эртең мененки айылда деле ушул жашоодо. Эртең менен 5те турасың, эшигелиң, короолоруңду карайсың, мал алыңды карайсың. Бизге ошондой эле жумуш катары сезилип калат. Ошон үчүн бирөөнү ордума иштеп турчу, мен бүгүн эс алайын дегенди жаман көрөм. Өзүм гана иштегенди жактырамын. Жылына жок дегенде бир жолумда отпуска албайсызбы? Алабыз, отпуска берет. Отпуска берет. Канча убакытка чейин берет? Канча убакыттан канча убакытка чейин берет? 1 айга берет. 1 айга. Ошол мезгилдерде карап, мен муну августта алсам, августта же курортторго барам. Сөзсүз отпуска маалында дем алып келишим керек. Ошол маалда мен августтарда отпуска ала турган мезгилимде путевка болбой калып, декабрда алып калдым. Кое туруңуз, сизге путевка таап берели деди. Анан декабрда таап берди тазалык ишканасы. Ошонун эсебинен Галбойск көлгө 10 күнгө салып келдим. Жакшы, ал тазалыктан эч неме жаман жери жок. Иштесең гана бары жокко жетишесиң. Бизде эмне көп? Майрам көп. Ооба. Көчөдө майрамдайбыз, борбордук көчөлөрдө майрамдайбыз. Ушул майрамдардан кийин өзгөчө таштандын чогултуу дагы түшүктүү талап кылса керек. Болот. Мурда аябай булганчы эле. Бирок азыр адамдардын кыйла түшүнүгү өсүп жогору болуп калды. Сыйлап көп мындай мурункудай таштандылар жок. Кичине адамдардын аң сезими өсүп калды деп түшүнөбүз. Семичканы ар кайсы жерде отуруп чакпай калышты. Биз себеби сүрөткө же видеого тартып туруп эмеге чыгарабыз, эмне мындай кылып отурасыңар десек, уже алар өздөрүнчө сезгенип эметип калат. Парктардын ичинде жаз болгондо бүт
адамдар жатып укташат. Аларды да барып, не жатасың, тур, видеого тартам десең, туруп кетет. Мастар көп болот да, айрыкча ошондой адамдарды көп учуратабыз биз. Эрте чыккан үчүнчү. Болот андайлар. Азыр бирок мурдагы салыштырмалуу таза шаарыбыз. Жакшы. Жеңил дагы. Сурай кетейинчи, ошол тазалык ишканасын сиздерге түзүп берген шарттары сиздерди канааттандырабы? Кайсы бир жылдары кесиптешисизде көрүп калдыңыз окшойт, интернет тармагында ушул коомдук жайды тазалоочулар тарабынан аябай нараазычылыктар болгон. Алар айтышат да. Бизге жада калса шыпыргын да сатып беришпейт, биз өзүбүздүн акчабызга сатып алабыз деген учурлар болгон. Сиздерде андай көрүнүштөр барбы? Жок, шыпыргыны берип турат убагында. Төлкө биздин шыпыргы койгонго жер таап бере алышпайт. Азыр ушул күнгө чейин мына ар кайсы жерге коюп жүрөбүз. Бирөөлөрдүн эмелерине, үйлөрүнө суранып, арыктардын ичине бекитип кетебиз. Кээде аларды жоготуп да алабыз, ошондойлор болот. Бар, кээ бир эле жерде бар болбосо, бизде жок. Мен ошонча жылдан бери иштеп, мен шыпыргы кое турган жерлерди көрө элекпиз. Биздин Молодая гвардияда жок. Жоготуп алган учурда ишкана ордун толуктап береби же өзүңүз? Жок, биз өзүбүз таап алабыз. Алар толуктап бербейт. Биз өзүбүз даярдайбыз барын. Алар төлкө гана шыпыргы берет. Аны даярдап алып, аны кайыргы болсо да коюп, формаларды коюп, эме кылыш биздин өзүбүздөн. Кааласак үйгө көтөрүп кетебиз. Үй жакындар үйүнө көтөрүп кетет. Бизге окшогондор, алыс жактан келгендер, бирөөлөрдүкүнө бир жерге суранып коет. Ошондо форма дегенде кандай, үстүңүздөргө баягы кийип жүргөн жилет эле? Жилеттерибиз. Дагы эмне берилет формаларга кошумча? Форма, ошо жилеттер кетет, перчаткилер болот. Анан кийин мындай инструменттер, шыпыргы болот, грабель да болушу керек, лопаткалар болот, кар күрөгөн күрөктөрүбүз болот. Анын баарын биз маршруттан, автобуста алып жүрө албайбыз да. Ошон үчүн ушу бир жерлерге коебуз, суранып. Ошол бизде ошол проблема бар. Дал ушул формаларга, шыпыргаларга деп айлыктан кайсы бир пайызын кесип калган учурлар болбойбу? Жок, андай алдың деп кол коюп беребиз, алдык деп. Анан эми кесип деле калбайт. Сизге баягы бир аз ыңгайсыз суроо берейинчи. Эми тазалыкта иштеп аткандан кийин таң эрте иштеп атпайсыздарбы тазалыкта? Анан тазалап аткан учурларда баалуу буюмдар табылган учурлар болот. Же кездеше элек 17 жылдан бери сизге көп эле кездешсе керек, Болот андайлар деле. Азыр эми андай эле түшүргөн немелер аз, мындайча айтканда. Түшүргөн мен бир жылдары паспортторду таап алдым. Бир эле кишинин 4 паспортун. Ал киши себеби аэропортто начальник экен. Анан балдарым айтты, адрес турат го апа, мен өзүм биз эле апарып берип коелучу деп. Коюп берип болбойт. Мынча документти тыштаган адам бул жашы улгайган киши экен. Кокус бир нерсе болуп калса жаман да деп өзүм барып өзүнө жолугайын десем жок экен аэропортто. Айтып койдум, ушундай мага чалсын деп телефон таштап. Ошондо ошол киши келип алып, ушунчалык ыраазычылыгын билдирип кетти. Акча берди. Албайм десем да болбой, жок, муну аз деп атат окшойсуз деп. Ошондой жакшы түшүнгөн адамдар болот. Ар кандай табылат. Көпчүлүгү студенттердин, немелердин паспорттору түшүп калат. Аларды келип алып, эми кылып беребиз. Ушу адреси мындай экен деп. Андайлар көп болот. Келиңиз түз эфирден сизге мүмкүнчүлүк береличи, айтып атпайсызбы? Жылдан жылга элдин түшүнүгү чоңоюп, таштануу дагы азайып атат депчи, кантсе дагы, ошентсе дагы элибизге кайрылып, таза болгула деп айтып кетиңизчи, камераны карап туруп. Мен эмне дейт элем, кыргыз элим канчалык таза кармаса, өзү таза болсо, шаарыбызда таза болот. Өзү үчүн дагы жакшы, бул жактагы иштеген бизге окшогон кызматкерлерге дагы жеңилдик болот.
Эми бардыгы тазалыкты сүйсө керек. ооба. Таза болгон эң бир жакшы да шаарыбыз үчүн, өзүбүз үчүн, өзүбүздүн жашообуз үчүн керек бул тазалык. Биз иштен качпайбыз. Төлкө ар бир адамдын өзүндө болуш керек. Тазалыкты сакташ, тартипти сакташ, адамды сыйлоо. Ошонусу гана болсо, шаарыбыз таза болот. Сөз түрдө сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да Коом да таза таза болот болот, дегенбиз. Чоң рахмат сизге. Таң эрте келип өзүңүздүн түйшүктүү жумушуңуздун чети менен болсо дагы бөлүшүп, бизге маалымат бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирели. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Балдарыңыздын суйурматын көрүңүз, ушундай кыргыз элибизге эмгек кылыптырсыз. Кылып жатасыз дегендей ар дайым эле элибиздин сыйында болуп жүрө бериңиз. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Өзүңүз айтып Сиздерге өткөндөй дагы. 13 небереңиз бар экен. Небереңиз куттуу болсун. Дал ошол Рахмат. небереңиздин суйурматын көрүп төрдө отуруп, ошолордун колунан ызыкча ичип, буюрса ошол неберелериңиздер дагы Кыргызда, кыргыз эле эмес, бүтүндөй дүйнө жүзү сыймыктанган уулдардан, кыздардан болуп чоңойшун деп биз тилек кылалы. Айтканыңар келсин, ошо күндөргө жеткире берсин. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, тамашалоо берүүсү ушундай маанайда өз берүүлөрүн улантат. Алдыда таңкы тамактанууга барып келелик, кесиптеш чай үстүндө отургандар болсо, тамагыңыздар дамдуу болсун.